Өмүрдүн баркын, бир мүнөттүн кадырын билгендерге убакыт эң кымбат ресурс. Ар кандай жеке жана мамлекеттик кызматтарды пайдалануудагы бюрократиялык тоскоолдуктардан арылтуу үчүн интернет бизге онлайн жана санарип кызматтарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзүп берди. Бул кызмат жана шарттарды биз канчалык эффективдүү колдонуп жатабыз, ошондой эле санарип технологиялардын заманы, ошондой эле ал биз каалаган талаптар бүгүнкү күндө кандай? Муну менен катар санарип саясатты жүргүзүүдө мамлекеттин жасаган иштери канчалык эффективдүү? Бүгүн түз эфирде УТРКнын аян программасында талкуулайбыз. Кутман кечиңиздер менен. Санарип технологиялардын биздин турмушубуздагы түйшүктөрдү жеңилдетүүдөгү кандай артыкчылыктар, кандай мүмкүнчүлүктөр алып келгендигин талкуулоо максатында ушул тармакка тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер, ошондой эле санарип багыты боюнча жакшы билген эксперттерди да чакырганбыз. Бүгүн ар тараптуу пикир алышып, бул тармактын канчалык деңгээлде жакшы же жыйынтык бербей иштеп жатканына сереп салабыз. Кутман кечиңиздер менен. Биринчи эле сөзүбүздү ошол санарип министрлигинин санариптик саясатты иштеп чыгуу башкы башкармалыгынын баш кадиси Назима айым сизден баштасак, мына мамлекет санарип саясатты жүргүзүүдө алдыда 5 жылдык, 10 жылдык, андан кийинки жанагы белгилүү бир план стратегияны койгон. Ал план стратегияда эмнелер каралган? Бул биринчи суроо. Анан кайсы баскычта сиздер азыр иштеп жатасыздар? Саламатсызбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден аябай кубанычтабыз. Санариптик өнүктүрүү министрлиги жана инновациялык технология министрлиги бүгүнкү күндө өзүнүн алдына санарип боюнча саясатты 5 жылга деп айтсам болот, өзүбүзгө мындай максат койгонбуз. Бул биринчиден санариптештирүү кызматтарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды санариптерге өткөрүү, 304-токтом менен бир нече санариптик муниципалдык жана мамлекеттик кызматтар бекилген. Алардын арасынан бир нече санарипке которулду, бирок ар кандай мамлекеттик кызматтар санарипке өтө элеги менен өзүнчө бир тоскоолдор бар. Ошолорду улантканга өзүбүзгө максат койдук. Жана проактив услуга деп коет. Ошол деңгээлде иштегенге дагы бир өзүбүзчө бир планыбыз бар. Анткени мамлекет проактив услуга өтүш үчүн чистый данные деп коет. Мамлекеттик органдардын өзүнүн маалыматтарын таза кармап, аларды data driven government деп коет. Англисче айтканда, как озеро данных, орусча айтканда, ошол жакта баары сакталып, аяктан ар кандай мамлекеттик кызматтарды берерде ошол жактан алып алганга аракет кылыш үчүн өзүнчө түзүлгөн иш-чаралар бар. Жана жасалма интеллект боюнча бир нече өзүнчө бир максаттарды коюп жатабыз. Улуттук жасалма интеллект центр түзүү боюнча. Анткени биздин министрлик жасалма интеллектти жоюу же жок кылыш керек деп ойлобойт. Андай биздин максатыбыз жок. Жасалма интеллект менен иштеш керек. Орусча айтканда адаптировать. Өзүбүзчө улуттук кылып, жана өзүнчө рабочий комиссиябыз түзүлгөн. Бүгүнкү күндө уже точно айта алам. Ал комиссия менен биз улуттук жасалма интеллектти түзүү үчүн кыргызчага которуш үчүн көп эле жумуш керек экен. Анткени көбүнчө орусча болуп кетип атат. Аны биз кыргызчага которуп, жана ошол жасалма интеллекттерди үйрөтүп, кыргызчаны наращивать этип, өзүнчө иштерди жүргүзүп атабыз. Бул да биздин 5 жылдык стратегиябызга түзүлгөн. Жана интернет боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Цель есть. Биздин населенный пункттарды жана айыл аймактарды, отдаленныйларды, кээ бирлери алыс жактарда жайгашкан баарын интернет менен камсыз кылуу боюнча, школдорго жеткирүү, садиктерге жеткирүү, ал боюнча жумуштар дагы эле жүрүлүп атат. Биз токтоп калбайбыз. Азыркы өзүбүздүн результаттарыбыз менен деңгээлинде, Кыргызстан деңгээлинде башка мамлекеттерге көтөрүш үчүн иштер жүргүзүп, ошол боюнча өзүбүзчө пландарды түзүп алганбыз. Назима, мисалы бир реформаны алыш үчүн биз жанагы жаңы нерсени ойлоп тапканга таппай эле коюш керек негизи. Мисалы бир жерден өрнөк алдык да, кээ бир
Түштүк Кореянын моделин алышат, кээ бир башка өлкөлөрдүкү, кээ бир мына эң жакшысы биздики Казакстандын санарип системасы эң бизге жакын деген мисал келтиришет. Сиздер кайсы методду мындай алып, мындай өзүбүздүн Кыргызстанга, анан биздин жарандарыбызга, мамлекеттик системага мындай ыңгайлаштырдыңыздар да? Ыңгайлаштыруу үчүн ал биринчиден Кыргызстан өзүбүздүн немелер отечественный, улуттук өзүбүздүн требованиялар деп коелу, орусча требованияларыбыз бар. Казакстанга жарашкан методдор бизге келбей калышы мүмкүн. Ооба, ошондуктан биз биринчиден улуттук унаал карашыбыз керек да. Бизге туура келиш керек, биздин мамлекетке, биздин жарандарга. Балким бир кызматты Казакстан башкача санариптештирген. Биз алардын опытын изучать этип жатабыз. Өзүнчө окшошкон жерлери да бар. Бирок биздики, мен ойлойм, улуттугубузду өзүбүздүкүн сактап, ошол деңгээлде өзүбүздүкүн көтөрүш керекпиз. Рахмат. Калинур Аскарбеков, сиз дагы ошол санарип саясатын координациялоо багытында иштейт экенсиз да. Мына санарипке өтүү бул бизге жаңы кадам. Жаңы кадамда сөзсүз түрдө тоскоолдуктар болот. Ар кандай жанагы кашуудан ашканда ар кандай тайгак учурлар болот да. Сиздердин жумушту мындай алдыга батыраак жылып кетүүдө мындай тоскоолдук жараткан кандай көйгөйлөр бар? Мамлекеттик системада болсун, жеке сектордо болсун. Сурооңузга рахмат. Бардык эле иш жаңы башталганда тоскоолдуктар менен болот экен, бирок азыркы күндө айта кетсек, санариптик өнүгүүгө мамлекет тараптан, биздин министрлик тараптан чоң салымдар, күчтөр, ресурстар жана берилип жана ыкталып жатат. Ушул багытта чоң иштер жүрүп жатат. Чоң деле көйгөйлөр жок деп айтсак болот, анткени маселелерди чечкенге биз ар тараптуу подход менен кылып, научный подходду да колдонуп, жеке элдер менен да, жарандар менен, карапайым калк менен да сүйлөшүп чечкенге аракет кылабыз да. Анткени биздин эң акыркы аякчабыз бул адам, бул Кыргызстанда жашаган адамдар, калкыбыз. Ошолорго ыңгайлуу шарт түзүп берсекпи, ошолордун жашоосун жеңилдетсекпи, санариптештирүүнү ошолорго карата өнүктүрсөкпү деген багытты колдоп келебиз. Азыркы учурда биз жака колдоо эле гана көрсөлүп жатат. Өйдө жактан дагы, өзүбүз тараптардан да биздин ар бир кызматкерибиз биздин иштеген министрликте өз күчүн жумшайт. Ушу санариптештирүүнү өнүктүрүүдө. Координациялоо функциясын айта кетсек, бул санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги бул негизги мамлекеттик орган болуп эсептелет координациялоодо. Координациянын негизги жүрөгү деп айтсак да болот. Анткени координация бул санариптештирүүнүн негизги бир багыттарынын бири. Ар бир мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча орган же системанын башка тутумдары, башка катышуучулары өздүк жолу менен эле санариптештирүүнү өткөрө бербестен, министрлик тарабынан негизги координацияны болуп өтөт, бир талаптарга келтирүү, бир жолго салуу. Анткени мамлекеттин өзүнүн көз карашы бар өнүгүү боюнча. Ошол талаптарды сактаганга аракеттенебиз. Санарип саясаты боюнча биз борбордо болгондугубуз үчүн, мисалы мен жеке өзүм сезип атам да, билип атам, көрүп атам, ар бир кадамында жолугуп атат, кандай мүмкүнчүлүктөр болуп аткандыгын. Анан азыр биз аймактардан сурап көрөлү. Биз азыр Ысык Көл облусуна байланышка чыкканга аракет кылабыз. Биздин кызматкерлерибиз, режиссерлорубуз кошуп берсе эгер даяр болсо. Саламатсызбы? Сизге негизги суроо ушул азыр биз бул жерде. Саламатсыздар, Исмат мырза. Сизге бере турган сурообуз ушул, биз азыр бул жерде Кыргызстанда, бул жерде Бишкектеги жүрүп аткан санариптин эффективдүүлүгү кандай деген суроолор негизинде талкуу кылып атабыз. Ал эми аймактардагы абалды билүү үчүн сизге байланышка чыктык. Саламатсыздар, Исмат мырза. Азыркы убакта Ысык Көл облусу боюнча санарип аймактын жүрүшү, иш алып баруусу боюнча аябай чоң деңгээлде жүрүп жатат. Ар бир айыл өкмөттө ошо иштерди алып баруу боюнча адистер отурат, атайын дайындалган.
ар бир маалыматты туура жана так киргизиш үчүн. Мындан да сырткары азыркы учурда көбүнчө үй жайы оформление болбой калгандар, ошолордун документтер жок, жарандардын үйлөрү катталбай калышы мүмкүн. Кээ бир жарандардын паспорттары жок болгондуктан ошол себептен көп кишилер кирбей калат. Бирок азыркы убакта ошол боюнча маселени көтөрүп, алда болгон ошо иш-чараларды бүтүрүү үчүн көптөгөн иштер алып барылып атат. Үйлөрдү оформление кылганга өкмөт тарабынан жардамдар берилип атат. Айыл өкмөтүнөн керектүү кагаздарды туура жана так маалымат алып, бүт ошо оформление боюнча консультациялар берилип атат. Ага журналисттер бар, атайын консультациясын берип, иш кагаздарын бүтүрүп берүү жагында көптөгөн иштер алып барылып атат. Санарип аймак Кыз Көл облусу боюнча азыркы убакта 87% болду. Мындан аркы дагы 100%га толтуруш үчүн ошол жарандардын жана үйлөрдүн документтерин толук алгандан кийин 100%га толук деген ишенимде. Жана бул тарапта бул бир тараптуу иш эмес. Санарип аймак боюнча ар кайсы документтерди мындай оңойлоштуруп алыш үчүн түзүлгөн программа бул. Ар бир адам түндүк программасы менен ар кандай справкаларды жөн эле мындай эки жакка чуркабастан үйдөн отуруп эле алууга мүмкүн. Рахмат, Бактыбек мырза. Сизге ийгилик каалайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бизден азыр Ысык Көл областынан мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин түндүк аймактар аралык башкармалыгынын башчысы Бактыбек Абыкеев мырза болду. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми кайра биз студияга кайтып туруп, бул жерде ошол санарип саясатын өнүктүрүү багытында түндүк мамлекеттик иш ачык акционердик коому, ошондой эле кызмат мамлекеттик мекемеси түзүлдү. Мен бул жерде түндүктүн ишмердүүлүгү боюнча билгим келип атат. Түндүк башында кандай кыйынчылыктар менен башталды эле, бүгүнкү күндө жумуш канчалык деңгээлде, кайсы этапта, кандай эффективдүү иштеп жатат? Саламатсызбы. Түндүк системасы ошол мамлекеттик органдардын бири-бири менен маалымат алмашуу системасын камсыз кылат. 2021-жылы жаңы ишке кирип баштаганда ошол түндүк системасы аркылуу өткөн транзакциялар 85 миллионду түзсө, 2025-жылы бул транзакциялар 2 миллиарддан ашты. Бул эмнени билдирет? Ошол жарандар ар бир транзакцияны бир справка деп эсептесек болот. Жарандар справка алуу үчүн ар жакка чуркабай, ошол мамлекеттик органдар, ошол эле юридикалык жактардагы алмашуу методу менен ошол органдардан керектүү маалыматтарды алып жатышат бүгүнкү күндө. Ошол менен биз жарандардын убактысын, акчасын үнөмдөп жатабыз. Санариптик алмашуу менен. Түндүктүн могу Бишкекте мен өзүм колдоном. Мага керектүү нерсенин баары түндүктөн чыгат. Мен аймактар боюнча билгим келип атат да. Ал жакта жагдай кандай? Мисалы түндүк толук кандуу иштейби? Кээ бир жерлерде ошол каттоодо маселелер болот, туурабы? Кээ бирлердин даректери жок болот. Дагы кандай көйгөйлөр бар аймактарда түндүктү колдонууда? Негизинен биз бир кайсыл бир кызматты жасабай эле түндүктө эч кандай аймактык бир айырмачылык жасалбайт. Толугу менен бүтүн республиканы алып барабыз. Ошол кайсы аймакка карабай любой кызматты алса болот. Негизинен көптөгөн справкалар бүгүнкү күндө кагаз түрүндө уже берилбей калган. Аймакка карабайт. Кайсы айылда болобу, шаарда болобу, 50 жашка чейинки жарандар электрондук түрдө гана түндүктөн гана алышат. Негизинен ошо аймактарда колдонбойт деп айта албайм. Бүт эле аймактарда активдүү колдонушат биздин жарандар. Балким мындай алыс жактагы эле аймактарда эгерде справка колдонбой кызматтарда жакшы мындай керек болбой калган учурдар эле болбосо, негизинен
бүгүнкү күндө биз ушу 3 миллиондон ашык колдонуучубуз бар. Ошол 4 миллионго жетет деген прогноздобуз, бирок ошол өзүңүздөр байкагандай эле уже 80%дан ашык биздин колдонуучулар уже барды катталган түндүккө. Сиздердин ошол платформага кандайдыр бир колдоно албай же кандайдыр бир техникалык мүмкүнчүлүк жана жетпей калган учурлардан кайрылган жарандар болобу? Албетте болот. Ошол эле аймактардан санариптик билимдери төмөн болгон жарандардан кайрылуулар болушу мүмкүн. Бирок биздин ошол техникалык колдообуз активдүү иштөөдө, бардыгын үйрөтүүдөбүз. Ошондой эле соц тармактардан активдүү үйрөтүү, окутуу роликтерди жасап жатабыз. Ошондой эле жылда биз региондорго окутууга чыгып келебиз. Ошол активисттерди, анан кийин ошол коом менен байланышта болгон кызматкерлерди чакырып, аларды ар дайым жаңы кызматтарды кантип колдонуш керек, электрондук кол тамга деген эмне, прописка, паспорт дегендерди кантип колдонуш керек деген окутууларды жыл сайын өткөрүп турабыз. Ошондой эле ошол Ноорузга карата дагы Ош, Жалал Абад облусторуна биз барып акция өткөрдүк. Ошондо атайын майрамга карата площадьта биздин кызматкерлер отуруп, жарандарга консультация беришти. Ошол керектүү суроолоруна биз жооп берип турабыз. Түндүк бул мамлекеттик кызматтардын баарын, министрликтердин баарын, башкармалыктын баарын бир жерге онлайн түрдө байлаган платформа. Азыр ошол мамлекеттик системадагы иштөө эффективдүүлүгүнө сиз кандай баа бересиз? Бардык министрликтер ошого жакшы иштеп жатабы деген? Бардык министрликтер 100% түндүк системасы аркылуу иштешет. Бардыгы бири-бири менен азыркы күндө маалыматты алмашууда. Документтер онлайн өтүп атат. Ооба, министрликтер, мамлекеттик органдын бардыгы 100% түндүк системасына туташкан. Эми кызмат мамлекеттик мекемесинин долбоорлоо боюнча менеджери сизге Айнур айым. Мына кызмат сиздер мамлекеттик кызматтарды бир онлайн системага санарип өткөрүү багытында кызмат көрсөтөсүздөр. Бул жерде эң жакшы жанагы санарип башкармалык деп коелу, министрлик кайсы? Эми бизде 100дөн ашык долбоор бар негизи башынан. Мындан да көп долбоорлор азыр келип жатат. Биз ушул мамлекеттик мекемелердин муниципалдык болобу кандай болот, ошонун бардыгына биз ошол системасын тургузуп берип, бүт санариптештирүүгө өткөрүп берүүгө көп салым кошобуз. Дайыма колдоо кылабыз. Эми мынтип бөлүп бир канча бул министерствода жакшы иши жүрөт деген. Эми эффективдүүлүк боюнча айтсаңыз болот да, бөлүп жабыруу эмес да. Эми эффективдүү дегенде азыркы убакта бизде негизи эң негизги багыт бул жарандарга ушу услугаларды оңойлоштуруп алуу үчүн. Ошол себептен биз азыр көбүнчө маани бергенибиз бул ушул УНА системасына, жана могу сондо бизде ЗАГС, прописка, паспорт, жанагы эле жарандык системаларына көп көңүл бурабыз. Ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясында системаларын биз жасайбыз, аяка дагы көп салым кошулат бизден. Системалардын баардыгын жасап берип, ушул онлайн түрүнө өткөрүп, мындайда биз ушул системаларды жасаганда бул башынан кандай Кыргызстанда мурунтан ушу бүт кагаз түрүндө болгондуктан ошонун баарын биз системага салып беришибиз керек да. Аны системага киргизип, бүт баарын архитектурасын туура түзүп, ошону жасамайынча биз эч кандай бир услуганы онлайн түрүнө өткөрө албайбыз. Ошол себептен биринчи кадамда биз ошол бүт системаны базасын толукташтырып, бардык ошол өзлөрүнүн укуктарына, өзлөрүнүн ошол министерствого караштуу сөз маалыматтарын толуктап бергенден кийин анан биз ошол наращивать этип дегендей ошол онлайн түрүнө өткөрөбүз да. Бул бир гана мынтип бөлүштүрбөйбүз, бул система эле муну кылабызбы деп, но азыркы убакта эң биринчи багытта бизде ошол ЦОН
системаларына көп көңүл бурулуп жатат. Анткени биз өзүбүз билгендей сондо мурунтан ошол кезек күтүү маселеси турчу. Ошондой эле жанагындай маалыматтарды алуу, аны канча мурун кандай кылчу эле келип ошол заявление жазып, андан кийин 3 күн күтүп, 3 күндөн кийин келип кайра алып, ушундай оор мүмкүнчүлүктөр жок болчу да. Мындан тышкары жана эле пропискага туруу деген азыр кандай жеңилдетилди. Анткени мурун ошол үйдүн ээсин кошо ээрчитип келип, жана тастыктап, кол койдуртуп, ошол 2 киши ошол цоңго келип, ушул баарын тастыкташ үчүн деле канча каражат кетет да, канча убакыт кетет. Ошонун баарын азыр онлайн түрүнө өткөрүп атабыз. Өткөрдүк. Азыр онлайн түрүндө алат. Эч кандай ошол цоңго барыштын кереги жок. Жанагы маалыматты толтуруп жатканда эле экинчи сторонага да барат, ал ошол булуттук кол тамгасы менен эле тастыктап берип, и ошол жерден жана пропискага турат. Ушундай бул эми бир гана мисал десем болот. Мындай мисалдар азыр көп. Биз ушундай астыбызга жакшы максат коюп, ушул көп негизги эле услугаларды ушу онлайнга өткөрөлү деп жатабыз. Ошол цоңго келип, убактын кичине үнөмдөгөнгө, үнөмдөп, ошол үйүндө эле жатып, же болбосо бир өзүнө кайсыл жерден болбосун ошол жерден алганын эметебиз да. Ошол калкты тейлөө кызматтарында жанагы кезек күткөндөрдүн жанагы жүгү канчалык азайды сезилди? Телефон чалуулар болот, туурабы? Ал жерде күткөн адамдардын жана топтолгон учурлары болот. Мындай кыйла эле арылып калдыбы? Элдер бошоп калдыбы ал жерлер азыр? Чындыгында азыр азайып калды. Мурункудай мындай байкап көрсөк, көп киши азыр уже ушул телефон аркылуу телефон менен колдонгонду үйрөнүшүп, азыр жакшы мындай маалымат берилип жатат да. Биздин ошол соцсеттерде деле, биздин пиар отделинде жакшы эмелер жүрүп жатат. Ошол кантип оңой алып алыш, ушол эле маалыматты алыс жерден келип алып жүрбөй деп, ушул телефондон алып ал деп. Көп кишилер ошолго өткөндүктөн азыр бир мындай эле бир орчундук суроосу болуп эле, же ушул түшүнбөстүктөн келбесе, бирок ошондо да биз келген кишиге азыр мүмкүнчүлүк жасап бердик, жана онлайн кезекке туруу деп. Ал келип ошол жерде туруп 3 сааттан күтпөстөн үйдөн эле бир өзүнө каалаган күндү тандап алып, саат 3-тө дүйшөмбү күнү деп тандап алып келсе, ошол убакта келсе, бир 10 мүнөттүн аралыгында кирип эле, же болбосо ошол убакта эртерээк келет, 10 мүнөткө кирип, уже кезегин жетип калат. Бат эле кирет дагы өзүнүн ошо керектүү услугасын алып кете берет да. Демек, туура колдонсо, жанагы инструкцияларды биринин артынан бирини толук аткарса, демек ала алат ар кандай кызматтарды. Бул жанагы эмеден тартып, маалыматтан тартып, азыр айдоочулук көлүктөргө чейин жана онлайн каттап туруп алып атышпайбы? Эми бул жерде Санарип саясаты боюнча азыр биз көзүбүздөгү акыбалды кандай багытта баратабыз талкууладык. Эми Рахат айым, сиз санариптештирүү боюнча экспертсиз, бул тармакта жакшы түшүнөсүз. Мамлекет жасап жаткан Санарип саясаты, бүгүнкү күндө түндүк кызмат мамлекеттик мекемеси жасап жаткан жумуштардын башка өлкөлөргө салыштырмалуу деңгээлине сиз кандай баа бересиз? Азыркы учурда буга чейин 2018-жылдан бери түндүк системасы ишке киргизилип жатат. Азыркы учурда буга чейин 2014-жылдан бери баягы мамлекеттик базалар, системалар жасалып, азыркы учурда мындай натыйжаларды көрүп атабыз деп айтсак болот да, ошол учурдагы жасалган иштер. Негизи биздин Кыргызстандын модели бул 2016-жылы Эстония бизге окшош чакан мамлекет, эли да чакан, анан башкаруусу дагы бизге окшош болгондуктан ошол методду алып Кыргызстан бул жактан ошол опытты киргизгенге аракет кылган. Анткени Эстония азыркы учурда ошол электрондук башкаруу боюнча биринчиликти бербей келет да. Ал жакта 99% электрондук кызматтар ишке киргизилген. 99% жарандар мамлекеттик органдарга кайрылбайт. Мисалы айтканда,
жаран мамлекеттик органга жашоосунда 2 жолу эле кайрылат да. Бул ошол үйлөнүп жатканда кайрылышат экен, анан жанагы жашоосунун аягында баардыгын тапшырыш үчүн анын жакындары кайрылат экен да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол маалыматтардын баардыгы мамлекеттик органдардын арасында бизнестер менен онлайн алмашуу дегенди билдирет да. Онлайн алмашып, ал жакта баардыгы санариптештирилген. Ошон үчүн Кыргызстанга бул киргизилип, Кыргызстанда дагы жакшы натыйжаларды көргөзүп жатат. Азыркы учурда эң биринчи ошол фундаментти түзүп алыш керек болчу да. Фундамент бул түндүк системасы болду. Фундамент аркылуу мамлекеттик органдар бири-бири менен маалымат алмашып, мамлекеттик органдар гана эмес, бизнес менен да маалымат алмашып, бизнесте дагы санариптештирүү жүрүп өсүп өнүгүп жатат. Мамлекеттин өзүндө дагы ички башкаруу дагы өсүп өнүгүп атат. Анткени эң биринчи ошол санариптештүүнү киргизиш үчүн ички башкарууну санариптештирип алыш керек. Ошону оптималдаштырып алыш керек да. Анткени биз ичибизде процесстер көп болсо, жарандар көбүрөөк мындай акноолорго кайрылып баштайт да. Мурда билесиз, мисалы пособие алыш үчүн жаран 10 мамлекеттик органга барып, 10 справка чогултуп келип, анан кийин пособияга тапшырчу. Азыркы учурда пособияга тапшырганда дагы онлайн ишке ашырып атат. Ошон үчүн айтам, жакшы натыйжалар бар. Ошону менен бирге биз дагы алдыга жылышыбыз керек. Кошуна мамлекеттерди карасак, алар бир гана ошол мамлекеттик кызматтарды ишке киргизбестен, мамлекетти башкарууну, маалымат менен башкарууну уровеньге өттү да, этапка. Бул мисалы биз Кыргызстанда жанагындай маалыматтардын баарын чогултуп, эмки жылы кандай эмнени эгиш керек деген нерсени автоматтык түрдө жасалма интеллекттин негизинде жасашып атат да. Бул ошол уровеньге өтүп, биз управление на основе данных деп коет, маалымат аркылуу башкарууга өтсөк, дагы бир жаңы уровеньге өтөбүз. Анан кийинки уровень азыркы учурда актуалдуу болуп калган, бул ошол жасалма интеллект. Жасалма интеллектти биз ар бир мындай направленияга киргизишибиз керек. Азыркы учурда жасалма интеллект аркылуу ошол жарандардын кандай кызматтар керек болуп аткандыгын, ошол жарандарга кандай жакшы процесстерди оптималдаштырып туруп, кандай жакшы кызматтарды бере алабыз. Ошону дагы жакшыртуу биздин Кыргызстандын бир максаты болот деп ойлойм да. Анткени өзүңүздөр билгендей, бүткүл дүйнөлүк ООНдун рейтинги бар. Ошол рейтинг боюнча биз азыркы учурда 78-чи орунда турабыз да. Санарип боюнча. Санарип боюнча. Электрондук өкмөт боюнча биз 78-чи орунда турабыз. Мурда биз 85-чи болчук. 2 жылдын ичинде 23-24 жылы алдыга жылдык. Эми 25-26 жылдын натыйжасы чыгат. Мен ойлойм, Кыргызстан үчүн ошол ООН менен бирге иштешип, ошол рейтингибизди көбөйтүшүбүз керек. Мисалы, Казакстан рейтинг боюнча 22-чи орунда турат. Узбекистан дагы 30-чу орундарда турат да. Ошон үчүн биз алар менен бир өнөктөшүп, биз жасап аткан натыйжаларды аларга көргөзүп, өзүбүздүн рейтингибизди көбөйтсөк, Кыргызстандын дагы жогорулаган санариптештирүү боюнча натыйжаларын бүткүл дүйнөгө көргөзө алабыз да. Эми бул жерде туура жанагы бир нерсени жасаган оор, бирок колдонуп койгондун артында канча эмгек жатканын эч ким билбейт. Түндүктүн жасалып, анын фундаменти түптөлүп, колдонуп, аны элге жеткенге чейинки канча түшүк. Андан кийин кызмат мамлекеттик системасы, аны ишке түшүрүү канча түшүк. Аны биз бир телефондон карап туруп баа бере албайбыз да. Анан бул жерде ошол жана рейтингди жогорулатыш үчүн, Назим айым, бизде
колдонуучуларды көбүрөөк адаптациялашыбыз керекпи же мамлекеттик системадагы жанагы артка тарткан тоскоолдуктарды кантип жоюш керек деп ойлойсуз? Сиздерди кыйнап аткан, мисалы бир иш жасайм десеңиз, ошол жерге барып мындай артка тартып аткан процесстер бар да. Албетте процесстер бар. Биз бул жылдан баштап областтарга чыгып баштадык окутуу боюнча. Мен коллегам айтып кеткенден кийин цифровая грамотность деген бар, орусча айтканда. Ал деле биздин жарандарда да бар. Анткени биз окутуу боюнча максат менен чыкканда өзүбүз белгилендик, жөнөкөй эле жаран түшүнбөйт экен. Эмнеге бул кантип алыш керек? Паролумду жоготуп алдым, кантип восстанавливать этем? Бул справканы алсам эмне болот? Каяка алып барам? Ошондой түшүндүрмө иштер жүргүзүлгөндүн ичинде биз ошону түшүндүк, цифровая грамотность керек экен. Бул только жарандарды эле айта албайбыз. Государственный служащий, мамлекеттик кызматкерлерге да цифровая грамотность керек. Анткени көбүнчө коллега айтып кеткендей, рейтингдер, ООНдук каалообу, Евросоюздук каалообу, рейтингдер опростун негизинде түзүлөт. Ал опросту болсо, алар бизге жибергенде бизге окшогон кызматкерлер эле жооп берет ал опроско. Биз рейтингди байкап, өзүбүзчө бир аналитика жүргүзгөнбүз. Неге биз рейтингден аябай слабо көтөрүлүп атабыз деп. ООНдун эксперттери менен да сүйлөшкөнбүз санарип боюнча. Опросникти өзүбүзгө алып, өзүбүз толтуруп көрөлүчү дегенбиз. Биринчиден, вопростору өзүм айта алам, туура эмес экен. Анткени мен айткандай, биз улуттук өзүбүздүн эмелерибиз, Биздин коомго туура келбейт алардын биздин коомго да туура келбейт, биздин кызматкерлерибизге да туура келбейт. Биздин өзүбүзчө улуттук өзүбүздүн национальный өзүбүздүн бир эмебиз бар да, нюансыбыз деп койсом деле болот. Өзүчө особенностибиз бар. Өзгөчөлүгүбүз бар. Ошого туура келбейт. Анткени балким ал опросник Казакстанга жарашат, балким Европага жарайт, Эстонияга жарайт. Бирок бизге кичине башкача кылып бергиле деп биз алар менен иш жүргүзгөнбүз. Анткени биздин деңгээлибизди кандай бир оценка бериш үчүн биздин өзүбүздүн Кыргызстанга туура келген опросник кылыш керек. Ошондо рейтингибиз да туура болот. Рейтингибиз туура болмоктон да көтөрүлүп да кетебиз. Анткени биз башка өлкөлөрдөн артта калып калдык аябай деп айта албайм мен. Кээ бир жерлерде биздин санариптештирүү максатыбыз бийикте. Ошондуктан биринчиден цифровая грамотность жарандардыкы да эмес, мамлекеттик кызматкерлерге дагы тиешелүү. Ошол организациялар менен иштеп атканда дагы ошондой нюанстарды белгилеп кетиш керек да. Биз башка өлкөлөрдөн кесиптештерибиз келип калат да, бул жака жанагындай технологиядан кабары бар, онлайн кызматтарды колдонуп жүргөндөр, алар менен сүйлөшсө, бизди көбүнчө жана акчаны колго кармай калганыбызга аябай таң калышат экен да. Силер акча кармайсыңарбы деп ушундай суроолорду беришет. Анан сиз айткандай кээ бир эмес, бир канча баскычтарда өзгөчөлүгүбүз бар экен, биз өзүбүз байкабаган нерсе да. Эми координация жагы боюнча, мамлекеттик мекемелер, ошондой эле аймактар аралык координация боюнча сиздер дагы да жакшыртуу үчүн кайсы кадамдарга барып атасыздар азыр? Азыркы иш ыргакты айтып атам да. Азыркы иш ыргактабы? Биздин кесиптештер айтып кеткендей, биздин жетекчилик тараптан жана ар бир кызматкердин тараптан биздин аймактарга выездтер болуп атат. Ликвидация неграмотности в части цифровизации среди населения деген багытта алып барылып, анткени биздин акыркы колдонуучубуз бул адам. Ошолорго туура маалымат жеткизип, ар кайсы тутумдар менен аларга жардам берип, алардын жашоосун жеңилдетип, ошол тарапта көп иштер алып барып жатабыз. Азыр мына айта аласызбы, болжолуу болсо дагы биз канча пайыз санарип кызматтарга өттүк? Болжолуу бойсо айтып кетсе керек, 80%-га өттүк десек болот. Эми бул жерде санарип кызмат бир гана жана мектеп окуучусу же дарыгер же журналист эмес, ал бүт биздин жашообузда эмебизде, коомдо кандай адам болсо ошонун баарын мындай турмушун жеңилдетүү максатында бизнести өнүктүрүү, ар бир кызматтарды жанагы оңой шарттарды түзүп берүү. Бул жерде биз ишкерлерди да чакырганбыз. Азиз мырза өзү жанагындай тейлөө тармагында иштейт.
Санарип кызмат мына Кыргызстанга кирип келгенден бери, активдүү иштеп баштагандан бери сиз ишкер катары кандай жеңилдиктерди сездиңиз? Сиздин бизнесиңизге кандай пайда алып келди? Анан дагы бир суроо, эгер кандай мүмкүнчүлүктөрдү дагы жасаса, сиздин акчаңыз көбөйүп кетмек? Рахмат. Сөз түрдө жалпы интеграция, санарип интеграциясына биз дагы баш ийип, аралашып жүрөбүз бүгүнкү күндө. Мисалы акыркы 5 жыл менен бүгүнкү күндү алсак, абдан чоң көрсөткүчтөр, абдан чоң таасир эткенин биз сезсек болот, билсек болот. Бул санариптештирүү артынан мисалы биздин мамлекетке биз мисалы тамак аш тармагындабыз да, тамак аш тармагына көптөгөн чоңдогон интеграторлор кирип келишкен, агрегаторлор кирип келишкен. Эми Яндекс, Glovo дегендерди билесиздер. Мисалы Glovo менен иштейбиз. Мисалы ошолордун артынан биз жарандарга сапаттуу кызмат көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду да. Аларга баягы өзүбүздө болгон продукциянын баарын тез арада маалыматын жеткирип, алардын платформасы аркылуу мисалы бүт тармагынан жалпы маалымат бере алабыз да. Көлөмү боюнча, акчасы боюнча, жеткирүү мөөнөтү боюнча. Ошонун артынан жарандар дагы, эми жарандарга бул жагынан ыңгайлуу болуп атат, баягы жалпысынан айтып кеткендей убакыт үнөмдөп атат, акчасын үнөмдөп атат, баягы жолго кетирген. Анан сапаттуу сервис алып атат. Ал сөз түрдө жалпы бул жарандарга таандык. Андан тышкары санариптештирүү бул ишкананын ичинде дагы бир чоң өзгөрүүлөргө алып келген да. Мисалы биз мурун көп процесстерди кагазга колго жазып, кагаз менен бир кеңседен экинчиге ташып, анан анын баарын бир бөлмөгө топтоп, анан анын баарын иштеп чыгып, бир күндүн натыйжасын алып чыгыш үчүн абдан көп кадамдар жасалчу. Бүгүнкү күндө бул процесстердин баары мисалы күнүмдүк, мүнөткө мүнөт. Азыр мисалы шаардын 5 чакырым аралыгындагы бир ишканабызда өзгөрүүлөр болсо, биздин кампабызда ингредиенттер азайып калабы же башка, биз аны түздөн түз өзүбүздүн баягы башкы кеңседен ошол эле дароо эле билебиз да. Мен ойлойм, бул абдан сонун көрсөткүчтөр. Сөз түрдө бунун баары алдыга жылып, жанагы айтылган көп процесстердин баары ишке ашса, бул жалпы ишканаларга дагы, жалпы жарандарга дагы пайдасы өтө чоң деп ойлойм. Азыр мен сизден тамак ала турган болсом, жумушта отуруп эле буйртма берип коет атпаймынбы сизге? Сиздин соодаңыздын көлөмүнүн өскөнүнө салым кошулдубу? Сөзсүз кошулду. Биз аны баарыбыз сезип жатабыз. Биз жалпы хорика тармагында баарыбыз ар кандай ич-ара жолугушууларды өткөрөбүз. Баарыбыз бири-бирибиз менен ой бөлүшүп, аналитикалар жүргүзөбүз. Биз ошол жерден байкасак болот. Мисалы эми тармакка жараша, көлөмгө жараша ишкананын мисалы 10%дан 100-150%га чейин өсүүлөр бар. Мисалы бир күндө 500 кишини тейледи дегиле. Ушул сиз айтып аткан агрегаторлор аркылуу 1500 кишиге чейин тейлегенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Эми бул эмнеге алып келет? Бул ооба иш орундары көбөйүү. Жалпы мүмкүн биз ордунан көп адамды тейлебесек, бирок айланадагы өзүбүздүн башка кардаларга жакшы кызмат көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сизде көбөйдү иш орундары? Бизде жалпысынан иш орундары көбөйдү. Себеби адамдар бүгүнкү күндө талаптар өсүп атпайбы жалпы сервиске, жалпы тейлөөгө талаптар өсүп атат. Биз кызмат көрсөтүп атканда биз сөз түрдө ошондой көп жаңы чакырымдар, челлендждер деп коебу, ошолордун баарына биз баш ийип, биз ошолорго кошо тең кетип атабыз. Теңден тең жаңы продукциялар чыгарганга туура келип атат. Ошонун артынан сөз түрдө биз жаңы иш орундарын ачып,
жалпы кардаларыбызга жакшы бир тейлөө көрсөтүүгө аракет кылып жүрөбүз. Мен билгенде сиз башка өлкөдө иштеп, андан Бишкекке келип туруп бизнес ачкан ишкер экенсиз. Анан азыр биз Санарип боюнча рейтингди сүйлөшпөдүкпү? Улуттук өзгөчөлүгүбүзгө туура келбегендиги үчүн биздин рейтинг ылдый болуп аткат деп айтылды. Анан сиз ал жактагы Санарипти көрүп келдиңиз. Азыр биз жактагы Санарипти колдонуп атасыз. Ооба. Реалдуулукту айтып берсеңиз. Эми бу жерден мындай түздөн түз салыштырууш мен ойлойм кичине туура эмес болуп калат. Себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ошол эле ингредиент, ошол эле тамак аш талаптары боюнча өзгөчөлүктөр көп. Анан ал кезде мисалы мен ооба тажрыйбаны алып келдим башка жерден, бирок анда мен башка тармагында иштечимин да. Такыр карама-каршы тармагында иштечимин. Андыктан бирок жалпы санариптештирүү боюнча ооба биз ар дайым ушул азыр колубузда жүрүп аткан, коомдо жүрүп аткан процесстердин жарымын биз көрүп койдук десек болот да. Анан ошол нерселердин баарын биз өзүбүздүн бүгүнкү жүргүзүп аткан иштерибизге адаптация кылганга аракет кылдык максималдуу. Бирок ал мисалы 5 жыл мурунку санариптештирүү менен бүгүнкү санариптештирүүсү айтылгандай эле абдан чоң, бүгүнкү күндө абдан ыңгайлуу. Көп процесстердин баары. Анан жалпысынан демек жыйынтык бар, натыйжа бар, сиз анын пайдасын көрүп атасыз ишкер катары. Сөзсүз түрдө. Рахмат. Эми бул жерде Гүлназай мына түндүктү колдонууда башында элге таанытуу, анын кантип колдонуп, кантип иштетүү керегин түшүндүрүүдө аябай көп эмгектериңиздер кетти. Аябай көп жанагы таанытуу роликтери бар, окутууларды жүргүздүңүздөр да. Ошонун негизинде анан Санарип ошол түндүктү колдонгон адамдардын саны өстү. Анан ал жерде кызматтардын дагы саны өстү. Азыр бүгүнкү күндө түндүктөн биз канча онлайн кызмат ала алабыз, келечекте дагы канча кошулат? Бүгүнкү күндө биз 200гө жакын онлайн кызматты көрсөтөбүз. Бул сан алдыда көбөйөт. Негизинен биз ушул справка деген понятиеден кетели деп ошол багытта кетип атабыз. Жакында биз ушу түндүктү жаңы дизайн чыгардык. Эгер байкасаңыздар, ал жерде жаңы жашоо кырдаалдар деген багыты чыкты. Жашоо кырдаалды дегенде биз ошол алдыңкы практикаларды, эл аралык практикаларды карап, ошол эле Эстония, Өзбекстан, Казакстанды карап, ошону киргиздик. Бул эмне билдирет? Сиз кайсыл бир учурда ар бир жаран ошол жашоо кырдаалдар менен кездешет. Ошол жашоо кырдаалды кездешкенде ошол сиз эмне кылышым керек деп ойлонбойсуз. Түндүккө киресиз, толугу менен башынан аягына чейин эмнелерди жасаш керек, ошону камтыганга аракет жасап атабыз биз. Кайсыл справкалар керек же болбосо ошону толугу менен камтыган бир услуга, проактивдүү услуга деп айтып атабыз. Ошон мисалы үчүн балаңыз төрөлдү дейли. Роддомдо жатканда эле энеси ошо куттуктоону алат. Саламаттык сактоо системасынан куттуктайбыз ушу балалуу болгонуңуз менен деп. Анан ошол эле жерден түндүктөн кирип ЗАГСка заявка таштайт, свидетельство алуу үчүн көлүктү. Ошол эле жерден балага сүйүнчү пособиясын алууга да берет. Анан ошол жерден дагы банкты да тандап коет, кайсы банкка пособияны алгым келип атат деп. Анан убактысы келгенде баары бүткөндө уже пособияны дагы өзүнүн картасына түшүрүп коет. Ошондой толугу менен башынан аягына чейин камтыган жашоо кырдаалдарды алып кетүүгө иштерди аткарып жатабыз да бүгүнкү күндөчү. Биз ошол справка дегенден кетип, ошол проактивдүү услугаларга кетип атабыз. Демек, мага эмне керек болсо бүт баары телефондо болот колубузда. Эми могу кызмат мамлекеттик ишканасы азыркы күндө жанагы биринчи түптөлүү баскычынан өтүп, азыр жана өнүгүү этабына келип атасыздар да. Мындан кийин кызмат дагы кандай жакшырат? Бизде азыр алдыбызда чоң максаттар бар. Бул биринчи биздин алдыбызга максат коюлган, бул болгон азыркы жасалган автоматташтырылган системаларды биз жаңыртып жатабыз. Жаңыртып архитектураласын түздөп жатабыз. Бул да чоң салым да. Бул база системалар жакшы туруктуу иштебесе, бизде эч кандай санариптештирүү жакшы болбойт. Ошол себептен биз биринчи кадамыбыз ошол, бүт баарын жаңыртуу.
архитектурасын жаңыртуу. Мындан тышкары азыр алдыбызда мына шайлоо процессинин дагы көп нерсесин ошо онлайн түрүнө өткөргөнгө дагы азыр ошо көптөгөн маалыматтарды чогултуп даярданып жатабыз. Ошол онлайнга өткөрүү деген бизде азыр мына өзүңөр билгендей жакында эле унаада көп нерсени ошо онлайн түрүнө өткөрдү. Азыркы убакта биринчи регистрациясы, кайра башка адамга регистрация, перерегистрация авто дегени, жана тонировка, ошонун көп ушундай кадамдар онлайнга өтпөдү. Эми биз цонду дагы ошентип өткөрсөк, цондун дагы цонго киши аз келсе дагы ошол такыр минимальный бир көйгөйү менен келген киши гана цонго келе алгандай кылганга биз аябай чоң максат койдук азыр. Ошо биздин жетекчилик менен ошол направлениеде биз чоң иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле биз жарандарга гана эмес, биз ошондой эле госоргандардын дагы системаларын жакшыртып көп ошо онлайн түрүн өткөрүп бериш үчүн бул ошондой эле жана госстрой, экспертиза дегендер бар. Бизде өзүбүздүн ошол кабинет министров, ошол жактар жогорку кеңеш кандай гана госорган болбосун ошолордун системаларын баарын жакшыртууга азыр чоң кадам таштадык. Буюрса ушул жылдын аягында биз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүүгө рахмат. Рахат айым, мына электрондук өкмөткө өтүшүбүз керек, жана кагазга кеткен миллиондогон акчаларды биз үнөмдөп калышыбыз керек деп айтылып атат. Бирок азыр мен иштеп турган жерде эле өтө албай атат да, мына менин колумда деле кагаз бар, туурабы? Ошого мындай эффективдүү өтүп кетиш үчүн биз эмнелерди өздөштүрүшүбүз керек, эмнеге даяр болушубуз керек, анан мындай чечкиндүү бир кадамдарга барышыбыз керек. Себеби системадан чыгуу өтө кыйын болуп атат да. Анткени калыптанып калган бүт жак. Бир жагын бузсаң, бир жагына тиесиң, ал жагын бузсаң, бул жагына тиесиң, ошентип атып мындай тушалып турабыз да азыр, чынын айтканда. Албетте кагаз түрүнөн электрондук түргө өтүү маселе жаратат, бирок эгер чечкиндүү бир чечим болсо, албетте аны ишке ашыруу жеңилдейт. Анткени 2022 жылы мисалы кабинет министрлик чечим кабыл албады, баардыгыбыз эми жанагы токтомдордун баардыгын, каттардын баардыгын жөн гана электрондук түрдө кол коебуз, баардыгын электрондук түрдө алмашабыз депчи. Ошол чечимди кабыл алгандан кийин азыр министрликтер мисалы бири-бири менен кагаз түрүндө маалымат алмашпайт. Алар ошондой жакшы натыйжаны көргөздү да. Анан баягыда президентибиз жогорку кеңешке барып дагы, жогорку кеңешти дагы электрондук түргө өткөзүп, бул мисалы ар бирибиз ошол мамлекеттик кызматкер, сиздер ошол электрондук түрдөгү электрондук инструменттерди колдонгонду билсе, анда баардыгыбыз батыраак өтөбүз да. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик орган, ар бир ишкана электрондук түргө өтүүнү чечим коюп, ошону өздөштүрүш керек да. Эгер ал өздөштүрүлбөсө, мисалы кыйынчылыктар жүрө берет деп ойлойм да. Ар бир жаран азыркы учурда мисалы WhatsApp менен колдонот, чат GPT менен колдонот, мамлекеттик органдар дагы деле кагаз менен колдонуп аткан учур очень аябай кызык болот да. Ошондуктан үйрөнүү мисалы мамлекеттик органдардан, анан кийин чечим, анан албетте системаларды ишке ашыруу. Назим айым, мына бул жерде мисалы азыр мен бүт нерсени эле телефондон чечким келет да. Кайсы жерде жүрсөм эле телефон менен бүтүрүп алсам дейм, бирок айла жок бир жерге келип туруп кол койгонго туура келет да. Айрыкча калыптанып калган мамлекеттик системада сөзсүз барып бирөөнүн эшигин каккылап киришим керек да. Анан ушул мындай көнүмүш адаттан деп коелу. Арылтуу үчүн азыр сиздер кандай кадамдар жасап атасыздар? Кыскараак жыйынтыктап кетсеңиз, убактыбыз аз калды. Кыскараак жыйынтыктаганда коллегаларым уже айтып кеткендей, жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда маселе эмес, ошондой эле госоргандардын мамлекеттик мекемелеринде функциялар бар. Ушул функцияларды аткарыш үчүн тоже санариптештиш керек. Алар санариптештиш үчүн автоматташтырылган информационный тутуму керек, аны дагы жасаш керек, аны жасашы системно, чоң процесс.
ченемдик укуктарды жазыш керек, технический задание жазыш керек, акча бөлүнүш керек, анан ал тутум жаза алыш керек, анан ишке киргизиш керек. Батирлик болуп кетчү нерсе эмес да. Анан сиз айтып аткан маселе бул жаран мамлекеттик органдардын проблемасы эмес, анткени жарандарда да бар. Бир нече мамлекеттик кызматтык жана муниципалдык услугалар человеческий факт деген калган, киши адам өзү жаран керек. Рахмат сизге. Убактыбыз бүтүп калыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн түз эфирде түмөн түйшүктөн арылткан санарип сервис тууралуу кеп кылдык. Сиздер УТРКнын түз эфиринде Аян программасын көрдүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Саламатта болуңуздар.